Бюджетке киргизилип жаткан өзгөртүүлөр жана толуктоолор негизинен буга чейин убада кылынган мамлекеттик кызматкерлердин маянасына, жолдорду оңдоого жана курууга, ошондой эле күтүлүп жаткан шайлоолорго кете турган чыгымдарга байланыштуу болууда. Жаңы вариант боюнча бюджеттин киреше бөлүгү 111 миллиард 246 миллион сом, чыгаша бөлүгү 136 миллиард 573 миллион сомду түздү. Ал эми бюджет тартыштыгы дагы 10 миллиард сомго жогорулап, 25 миллиардтан ашты. 1 миллиард 964,3 миллион сом күч структураларына социалдык турак жайга, тамактануу, жергиликтүү бюджеттин республикалык бюджеттен каржылоого которууга, 550 миллион сом учурдагы жылдын 1-майынан баштап мамлекеттик эмес кызматкерлердин жана 2 миллиард 200 миллион сом 1-сентябрдан баштап мугалимдердин эмгек акысын көбөйтүүгө, 407 миллион сом биометрикалык маалыматтарды топтоого, мамлекеттик каттоого, 360 миллион сом борбордук шайлоо комиссияга, 893,7 миллион сом тарифтердин жогорулоосуна. Эл өкүлдөрү бул киргизилип жаткан өзгөртүүлөрдү туура көрөт. Бирок буга чейин айтылып келген сунуштар бул иретте көңүлгө алынбай калганы депутаттардын нааразылыгын жаратты. Дастан Жумабеков өкмөт мүчөлөрүн мамлекетке грант же кредит катары келип жаткан каражаттарды туура пайдаланууга үндөдү. Ошондой эле табигый кырсыктан жабыркаган үй-бүлөлөргө мамлекет тарабынан жардам берүү зарылдыгын эскертти. Ушу табигый кырсыктар болуп кетпөдү. Айрыкча бизде могу жаз айында ушул облустарда мектептердин үстүнө алып кетти, көптөгөн үлүш жерлерин сел каптап кетти. Ошого көп кайрылуулар келип түштү да. Ошого да көңүл бурсаңыздар, мына урук дедиле, уруктар убагында барылбай калды, көп нерсе кеч болуп калды. Эми ошол жерлерге, элдерге жардам берүүгө жана судаларды суруп атат. Үйлөрдүн фундаменттери кулап калган, жаракка кеткен. Ошо судалардан ошого эске салсаңыздар. Ошондой эле буга чейин бир нече ирет убадаланган социалдык объектилерди куруп бүтүрүү иши жасалган эмес. Алсак Кемин районунун Бейшеки айылында суу жок. Мектептин жарымы бүткөн бойдон турат. Балдар бакчасын өз күчтөрү менен куруп алышкан, бирок тарбиячылардын жоктугунан иштебей турат. Өкмөттүн токтому менен комиссия түзүлгөн, комиссия барып жеринен көрүп келди. Таза суу менен камсыз кылыш боюнча биз программага киргизип атабыз. Ал эми мектептин ремонттору боюнча тийиштүү биздики жалаң эле жаңы имараттарды курабыз. Ремонттору боюнча тийиштүү министрликтер өздөрү ошол маселелер боюнча аракеттенип жатышат. Кызык сүйлөйт экенсиз. Экөөбүз барып көрдүк го. Эмне жалган сүйлөп атасыз? Мектептин абалын көрдүк го экөөбүз. Клубун абалын көрдүк. Сөз берип келбедик беле? Азыр башты айландырып атасыз келип алып бул жерде. Ушундай эле көйгөй Кемин районунун Орловка кыштагындагы номер 1 мектепте бар. Капиталдык салымдар боюнча сунуш берилгенде аткарылат деп бир эмес 2 премьер-министр убада берген. Сиз менен 3-чү премьер-министр макулдугун берип, ушул социалдык объект болгон мектептин мен спорт залын сизге айттым эле, Орловкадагы номер 1 мектептин. Ошону ушул убакка чейин киргизбей келет, бирок мен баарын карап келсем, баягы жаңы объектлер кирип 4 жылдан бери айтып келаткан объект кирбей калганы бул предвзятость да, бирөөнүн бир кызыкчылыктары да. Ошону карап туруп, мына азыр өзгөртүүлөр болот деп атабыз. Ошону кирип койсоңуз бир өтүнүч. Мындай мисалдар өтө эле көп. Андыктан депутаттар канча суранса да, бул ирет бюджеттин чыгаша бөлүгүнө киргизүүгө шарт жок. 20 миллиард сом өлчөмүндө ар кандай арыздар келип түшкөн. Бирок 17,5 миллиардтын гана канаттандырууга мүмкүнчүлүк бар. Бюджеттин тартыштыгы да кыйла өскөн. Андыктан өкмөт карап жатабыз, чечип жатабыз дегенден башка жооп айта алган жок. Бирок эл өкүлдөрүн мындай жооптор ынандырбады. Анын үстүнө келген каражаттар тиешелүү мекемелерге бөлүнбөй, жемкорлук менен сол чөнтөктөргө кетип жатканы буга чейин бир нече ирет айтылган. Бул иретте айтылды. Минфинди ала турган болсок, бир канча коррупционный схемаларды бергенбиз, өкмөткө бергенбиз. Бүгүнкү күнгө чейин 1,5 жыл өттү, өкмөт аяка чыгарбай атат аны. Мына Госпонд развитие экономиканы алыңыз. Жанагы Драгметаллов дагы бир канча эмелерди таап чыкканбыз биз. Ошолор аягына чыгабы, чыкпайбы? Чыгат. Дагы башка бир катар көйгөйлөр айтылды, бирок алардын оңунан чечилерине кепилдик жок. Акыры депутаттар бюджеттин толукталган вариантын колдоп берүүгө макул болушту. Бирок бул бюджетти акыркы жолу оңдоо эмес. Сентябрь айында дагы өзгөртүүлөр болорун айтышууда. Мээрим Ташибекова, Эрлан Кемелбеков, НТС.